Assalamu aleykum ustaz, bir jetim bala bar ele, 9'ga çıkıp kaldı. Al menen jakın kurbumdun balası. Al kurbum azır kıynalıp жүрөт, bирок al bir de adamdan jardam suragan emes deydi. Anın münözü özü oşondoy. Bирок men körüp turup көңүлүм оорuyt, же жардам бере албайм. Maksatım bir sebebin körüp aytıp görsem cemaatlardın içinden ihlaslı bir adamlar çıkıp kalsa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisine kelgen suyunçusundan alıp kalayın degen deydi. Nomeri bertir 0557 77 48 28 eken. Şul muhtaç adamga jardam berem degenler bolsa, inşallah şul adamga jardam berip koysa bolat. As-sadaqatu raddul bala deydi. Sadaka sizge geletkan jaman neselerdin baardыгын tiyat jok kılat, tosat. Oşon üçün bayağı көп aytam da men, şotumuzda turgan akça bu sizin akçаңыз emес. Sen kaçan Kuday jolunda berip kalgan akçaң, oşol senin akçaң. Kıyamatta sağa gölük olup turgan, sağa soğup olup kele turgan Kuday jolunda bergen akçaң. Oşoga balаңызга бериңиz, ayalыңызга бериңiz, tuğanыңызga, ata-enеңizге, andan aşıp kalıp atsa ушундай мечит, медреселерге, илим алгандарга, мындай muhtaçlarga берсеңиz, берген адам эч качан уттурбайт. Берген адам өзүнүн үчүн. Ошол үчүн арабтарда bir söz бар, "Men sa'ada sa'ada li nefsihi" deyт. Ким бирөөгө жардам берген болсо, өзүнө жардам берет ал, кыяматын куруп атат ал. Болгон бул дүйнөдө аны гана кубаныч алып келип атасың. Аз акчаң менен. Бирок ал өзүңө кыяматыңды куруп атасың деген сөз. Ошон үчүн Кудай Таала акчаны баарыбызга берсин. Акча жок болбойт, бирок акчаны жүрөгүбүзгө эмес, колубузга берсин. Ушундай жакшы иштерге жумшашты Аллахым насип эткен болсун. Мусурларды үйгө топтолуп калганда, кээде ар нерсени салына берет, мусур чаканын ичинде калып калат, кээде суулуу нерсени да салына берет. Анан ошону көтөргөндө суу тамчылап калган болот пакетте. Ошол нерсе кийимди же болсо үйдөгү палас-салас же килемге тамчыласа нажас болобу же болбойбу деген маселе. Эми ошо салынган нерсеге каралынат да. Мусорго салынып атканда ар нерсе салынат да жерге. Ачыган тамак салынып калышы мүмкүн, башка болуп калышы мүмкүн, бирок ал нерсе нажас болбошу мүмкүн. Бирок кийимди жаман кылат. Ошон үчүн мындан сактануу керек да. Себеби ал жерге эмне салынганын билбейсиз. Сиз бир нерсени салдыңыз, балаңыз бир нерсени салып койду. Ал жерге бир нажас нерсе, кан же болбосо баланын памперси бир нерселер салынып калган болсо, анан ошол суу тамчылаган болсо, албетте аралашып кеткен болсо, ал кийимди да нажас кылат. Анан түшкөн жердеги палас, килемди да нажас кылышы мүмкүн. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Ымыркайдын чачы чыкпай жатса, баш кийимине жем салып, эшекке жедесе өсөт деген ырымдар бар экен. Кандай дейсиз дейт. Ушу түгү жок ырымдар ушуларчы. Ооба, ошентип баягы топусун алат да, ошо менен эшекке жем берет. Эшекте эмне кудурет бар? Эшек сонун болуп, курсагын тойгозуп алат, балаңызга чач чыгабы чыкпай Кудай билет да. Эми ошондон эгерде ол эшекке ошол тамакты топу менен тамак жем берсең деле, бербесең деле чач өскөн болсо, сенин этикатың эшекке боло турган болсо, сенин Кудайың эшек болуп калат. Себеби биз жакшылык, жамандык, береке кимден? Кудайдан дейбиз да. Демек, Кудай сактасын жаман нерсе. Ошон үчүн ушул окшогон нерселерден сактанабыз керек. Эми бизде салтыбыз да бар дейбиз. Ошол салт эгерде динибизге туура келген болсо, ошону кабыл алабыз. Эгер салт динибизге каршы келе турган болсо, аны албайбыз. Анан мен дагы баса бер, ушуну көп адамдар айтат. Бирок мен дагы бир нерсени коштум да. Кайсы бир нерсе, кайсы бир салт шариятка каршы келе турган болсо, анын пайдасы жок ошон. Любой салтты караңыз. Динге каршы келген болсо, ошол салтта пайда жок. Демек, ал салттар адамдардын ойлоп тапкан нерсеси да. Кээде эмне көп нерсе бар да, мисалы үчүн баягы адамдын тарбиясын же болбосо бир адамдын ата-энесинен көргөн тарбиясын билиш үчүн бир адам бир салтты билбей калса, сөзгө жыгылды деп, ошону айыптап койгон. Эми бул мындай адамдар ойлоп табылган нерсе. Мындай бир адамдын кадыр баркын түшүрө турган, мисалы үчүн табакты айландырып кой десе, бирөө билбей тегерендирип койсо, анан сөзгө жыгылды. Аны şu атаң тарбия берген эмес экен деп, ал барып баласы атасына айтып, сен мага тарбия.
Тарбия эмнеден болот? Улууларды урматта дегенден болот, казанды тегереткенде эмес. Тарбия эмне болот? Балам ууру болбогун, балам элдин жакшылыгына жарагын, кыйынчылык мезгилде элдин тур бергин, кыйынчылык мезгилдерде каарыларды көрсөң жардам бер, оорукчанга көрсөң жардам бер деген мына ушул тарбия да. Анан тиги табакты айландырып койгонду үйрөтпөй койгондугун буну тарбиясыз деп айтуу дурус эмес. Кече бир телевизордо ушундай көрүп калдым. Кыргыздын салтыбыз, үрп адатыбыз билбей калды деп элечи. Барып ошол кээ бирки нерселер үйрөтүлбөй деле калды да. Кээ бирки салттар үйрөтүлбөй деле калды да. Аны мынтип карап турсаң пайдасы жок да. Баягы башты алып келип атканда кулагын кыркып туруп алып келиш керек, бирөөгө баш тартып атканда баштындагы ошо кыргыздын эле өзү уникалдуулугун карасаң, ошо баш тартуу бир жерде улуу адамга тартылса, башка жакта жаш балдарга тартылат экен. Аны билбей калсаң ошол сөзгө жыгылуу уят болду. Салт алганда ар кандай болушу мүмкүн да. Мен өмүрүмдө көлгө барып аяктан баш жебесем, аякка барсаң бир көлдүк бирөө келсе мен ага баш тартсам, ошто мисалы үчүн баалуу эсептелинет. Ал жакта жаш балдарга берилет экен. Ал айып эсептелинбеш керек да. Бүт региондун салттарын ар бир адам билүүсү кыйын. Баш алып кирип атканда кулагын кеспей алып кирип койсоң, ошол айып болуп эсептелинип, анан коноктор анча-мынча нерсеге кечирим болуш керек да. Кулагын кестиң, кеспедиң, баары аны кесип жейт. Салт санаалар эгерде шариатка туура келе турган болсо, ошону биз кабылдайбыз. Эгер шариатка каршы келе турган болсо, карап көрөбүз. Пайдасы жок болсо, таштап коебуз. Жөн эле дуа кылыш керек. Медицинага барып көргөзсөңүз, чачы чыгат иншалла. Имам келгенге чейин. Ассаламу алейкум. Мусулман адам эл менен аралашууда кандай болушу керек? Тойго, туулган күнгө, дагы башка маракелерге чакыра берсе, элден чыкпаш керек деп ар бирине баруу керек. Арстанбек Буйлаш уулу эл менен сен бийиксиң, элден чыксаң кийиксиң деп айткан деп катташа берсек, эл эмне дейт деп атып, илим билимден калып кетебиз го дейт. Мусулман адам элден чыкпашы керек. Эл менен элсиң чындыгындачы. Себеби ошо элден чыкпай эл менен мамиле кылсаң, эртең сен өлгөнүңдө ошо эл келип сенин көрүңдү казып, анан сени көмөт ошо. Эл менен эл болуш керек. Анан динди өзүбүздүн туура эмес түшүнүгүбүз менен элдерге жаман көргөзбөш керек. Тойго барыш керек. Арам эмес, адал тойлорго барыш керек. Арам тойго болсо анда айтасың. Таксырым, мен сизди урмат кыламын, мына тоюңузга бара албайм. Ал жерде музыка бар экен, арак коюлат экен, мен андай жерге бара албайм. Капа болсо айтасың, сен мени урмат кылып келбей койдуң десе, сен дагы айтасың. Сен мени урмат кылбастан арак коюп концерт койдуң го сен. Кантип мен сени урмат кылып барамын? Сен мени урмат кылып арак койбой, концерт койбосоң, мен сага барып дуамды берип келмекмин. Анан тойго дегенде анан туулган күн, ушундай нерселерге бир чоң маселе кылбаш керек. Туулган күндү арам дегендер Ханафи мазхабтагы муну окшогон китептен алып келсин. Туулган күндү тосуш арам деген. Андай жокпу? Мубах болду. Адамдардын өзүнүн ыктыярына калтырсын, болду. Ташта ана жака. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын маулитине чуркап барышат, анан өзүнүн туулган күнүнө келгенде эле арам, ширк, куфр деп калышат. Шариятыбызда жокпу? Кайтарылган жокпу? Ал мубах нерсе. Кээ бир нерселерди Аллах Таала жана шариятыбызда өзүбүзгө калтырды. Ар нерселер фарыз, сүннөт, важип эмес, кээ бир нерсе мындай эле калды. Аны кылсаң сооп албайсың, кылбасаң күнөөкөр болбойсуң. Анан элден чыгып кала, бирөө туулган күн кылса барбай коюп элден чык. Элден чыкпа, барып кой. Куттуктап кой. Кудаң кына бар, досуң кына бар. Тууганың менен байланыш. Эми бул Арстанбек Буйлаш уулу туура айтат. Эл менен элсиң чындыгында. Элден чыксаң кийиксиң. Кийиксиң деген нерсе кийик тоодо болот, адамдан качып тоодо каласың деген сөз. Ошого адамдар менен мамиле кылыш керек. Ар бир нерсенин өзүнүн убактысы бар. Тойлорго баруунун убактысы бар, илим алуунун убактысы бар, намаздын убактысы бар. Анан кеч келе тойлоп жүрө берсе, андагы болбойт. Эми ушул жерде да бир нерсени кыстыра кетиш керек. Чындыгында кыргыздын тою көп экен да. Ысырап андан да көп. Ар бир тойго барганда $100, $200 апарат экенсиң, бир сезондо $3000 чейин чыгым кылат экенсиң. Эми ошол алып барып аткан $100, $200 келип өзүң списокко жазат экенсиң. Мен мунуга бердим, бул карыз болду депчи.
Ошентип бирөөгө карыз кылып кошумча алып баргандан көрө апарбайлы кой да. Ал дагы келбесин, сен дагы барба. Же болбосо апарсаң, ад души Аллах үчүн бердим, мен сенден карызым жок деш керек. Мисалы, менин атама аш берилиптир. Мен Меккеде болдум, келе албай калдым. Аш шариятыбызда бар. Мал союп, элдердин дуасын алып, себеби ата, эне, туугандар барып, аш жеген биз жерлерге барган, кийин аш берип элден дуа алыш керек. Анан конок багылат бизде. Ошол конок багылгандардын конок багып отуруп, биздин мойнубузга карыз болуп калды. Азырга чейин атам 96-97 жыл өткөн болсо, андан кийин 1 жылдан 2 жылдан кийин ашы берилсе, ошондо конокту азырга чейин багып атабыз, карыз. Эгер мен өлүп калсам, менин балам багыш керек онучу. Менин ашыма, тойума келгенде бирөө, тойго келгенде аны апарып коноктогондо, бул алгандагы менин конокторумду үйүнө алып барып, 10 адамды апарып кой союп, бул коноктоп жөнөткөн да. Бул списокко жазып койду. Ол жогой атасына аш бергенде мен анын конокторун бакканмын, карыз. Эртең бул аш бергенде мен багышым керек да. Түштөндүр андан да жаман экен ал. Ошого эмне кылыш керек? Эгерде бирөөнү берген болсоң, анда Кудай жолунда бер, чындап. Аны карыз деп бербе. Эсептешпе. Анан өлүп кетип эсептей болсо кыяматта доологандай болбойлу. Мисалы үчүн мен бир жерлерге барып коюп атам, ошо барып берип атканда ниетим ушундай. Я Алла, мен шуну Кудай жолунда берип атам. Өзү көптөр жерге барбайм да. Ошону карыз кылбаш керек. Эртең ал киши мен өлүп калсам, мойнунда карыз болбосун. Ошого кошумча башка нерселер Кудай үчүн бериш керек дагы, адамга карыз кылбаш керек. Эсеп. Анан кийин жанагындай себет, жаңжалдарды айтпай. Мен себетке апарып, неме помбар апардым эле, ол кирбишин салып коюптур дейт. Анда апарба сен. Апарсаң, ошону берип таштап кел Кудай жолунда. Убактысын илимге арнап, ата энеге жакшы кызмат кылып, кылыңыз, ошону сөз жок. Эл эмне десе деген сөз, эл эмне десе деп рияны максат кылган болсоңуз дурус эмес. Бирок эл менен чогуу эл болуу дагы жакшы. Себеби адамдар менен адам болуш керек да, мамиледе. Ассаламу алейкум устаз. Эки суроом бар дейт. Истинжа маселеси: кечинде дарат алып куптан окуп уктадың. Түндөсү эч кандай зара кылган жоксуң. Бирок жел чыккан. Багымдатка истинжа кылбай жеңил дарат алса болот деп уккан элем. Ошол туура, туп-туура. Желден дарат алуу бидат болот. Качан гана жана чоңу кичинеси чыкса гана ошону жуулат, желге истинжа кылып жуулунбайт. Жөн эле дарат кылына берет. Эгерде ушуну динден деп бирөө желден кийин жууй турган болсо, ал бидат болот. Но китепте келген, мен жана жетишип окуй албай калдым. Азыркы заманда электрондук акча маселеси жана биткоин маселеси боюнча оор болуп атат азыр. Аны алымдардын кеңеши чечим чыгарыш керек. Мен сөзүм менен чече турган маселе эмес. Бирок азыркы мезгилде дүйнөдө чоң алымдар биткоин маселесин иштетпей турган жакшы деп атышат. Ошону айтканбыз өткөн сабактарда. Бизде пайгамбарыбыздан мурас болуп келген намаз азыркы сиз окуп аткан Субхана раббиял а'ла, Субхана раббиял азим. Башка дуа кылынбайт. Эмнеге десе, пайгамбарыбыздан сахабалар шуну үйрөнүптүр. Ошентип 1500 сахаба Куфага келип, Куфадагы элдер ошентип үйрөтүптүр. Андан Абу Ханифа үйрөнүп эреже жазылган. Ал эми хадистерде келген дуалар бул нафил менен сүннөттөрдө кылынабыз. Ва саллаллаху таала хайры халк Мухаммад ва аля али ва сахаба жамаин. Амин. Бисмилlah валхамдулилlah ва ла илаха иллаллах. Аллаху акбар. Аллаху берекесин. Дамла